Ырчы Айпери Кубик кызы. Аллах разычылыгы үчүн жоолук салындым. Шүгүр. Ырчы Айпери Кубик кызы мындан ары дин жолуна түшкөнүн Instagram баракчасы аркылуу кабарлады. Ассаламу алейкум туугандар. Буга чейинки постто жазылган ар бириңиздин колдоо сөзүңүзгө ыраазычылык билдирем. Аллах ыраазы болсун, кабыл кылсын. Ал эми кирпик болбойт, боенсо болбойт, даарат өтпөйт жана башка деген сөздөргө жооп. Рахмат. Кабарым бар. Болгону ал сүрөткө түшүү үчүн жасалган макияж. Даарат алганда дароо өчөт. Хайп үчүн, реклама үчүн дегендерге кечиресиздер. Туура эмес жазып алдыңыздар. Аллах ыраазычылыгы үчүн ооба жоолук салындым. Шүгүр. Жөн эле мода үчүн дегендер. Кан эле жоолук намаз мода болсо, анда түбөлүккө модный болуп кетсек баарыбыз. Бардык катталуучуларымды бир туугандарым деп жакшы көрөм. Жүрөгүңүздөр толгон ыйман, тилиңиздер асал болсун. Ылайым эле жакшы гана сөздөр чыгып калсын, амин. Ананда акыл үйрөтүп жазгандар. Башында жоолугу жок, чачтары кыска, ачык кийинген, тырмагында лагы бар, төштөрү көрүнгөн айымдар. Жашы чоң эжелер экен. Ошончо акыл сиздерге, өзүңүздөргө да кызмат кылсын дегим келет. Булак Барс Медиа. Ырчы Анжелика, ак үйдөгүлөргө кийинки жолугушууга Алтынай Нарбаеваны чакырыңыздар деп айттым. Президент Сооронбай Жээнбековдун кайрымдуулук менен алектенип жүргөн ыктыярчылар менен жолугушуусу эл арасында кызуу талкуу жаратты. Анда бир топ убакыттан бери күн түн дебей эл кызматында жүргөн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алтынай Нарбаева, Тамада Эрнест Бөрүбаев жана башкалары чакырылгандардын тизмесине кирбегендиги талкууга жем таштады. Иш-чарага чакырылбай калган Алтынай Нарбаева буга таарынбай турганын айтып, маек берген. Анын маегинен кийин Ырчы Анжелика социалдык тармактагы баракчасына: "Мен ак үйдөгүлөргө айттым, кийинки жолугушууга Алтынай эжени чакырыңыздар. Балким ал улуулата Гүлшайыр Садыбакасова эжебизди сунуштап, ал барат чыгар" деген билдирүү калтырды. Ырчы айым президент менен ыктыярчылардын жолугушуусуна кимдер катыша тургандыгы тууралуу кабары жоктугун айтат. Алтынай апама президент менен жолугушуулардын тизмесине киргенимди, тизмеде кимдер бар экенин билбей турганымды айтканым бар. Ал макул, жакшы барып келгиле деди. Бир мактоо кагазын алган жокпуз. Эгерде берсе мен фонддун атын атамакмын. 5 жылдан бери бактылуу айым долбоорун алып барып, 8 жылдан бери Элим Барсыңбы фонду менен кайрымдуулук иштерин жасап, 22 жылдан бери чыгармачылык менен алектенип келем. Апам жана мен фондуна азык-түлүккө акча берем деп келип кошулуп калгам. Алтынай эжемди жакшы көрүп, апа деп урматтап келгем. Жакында эле карантинде элге көрсөткөн жардам үчүн Алтынай эже менен Эрнест Бөрүбаев министрликтен грамота алганда кубанганбыз. Грамотаны Дордой соода түйүнүндө иштеген эжелер дагы алган. Биз четте калганбыз. Мен ажообузга элдин кайрылууларын айтканым үчүн жаман көрүнүп жатамбы? Деги бут тосуулар токтойбу же эмне кылсам деле жемелей бересиздерби? 5 миллион сом чогултуп, 7 облуска керектүү медициналык каражаттарды тараттык. Гүлжигит Калыков алып келген акчаларды Алтынай апамдын жеке өзүнө берип, дайыма жан дүйнөм менен иш жасап келгем. Мындан ары жасаган жакшылыктарымды эч кимге көрсөтпөй, тынч жашайын. Бардык фонддон кеттим деп жазылат анда. Маалымат булагы Супер KG сайты. Анжелика Алтынай Нарбаевага: "Жакшы барып келгиле" деп эртеси мындай маек бергениңиз кандай? Жакында эле президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууга катышып келген Ырчы Анжелика Кайратова Алтынай Нарбаевага төмөндөгүчө жооп берип суроо салды. "Мен Алтынай эжебизге чалып айткам, ушундай волонтерлор барат экен деп. Макул, жакшы барып келгиле" деп эртеси мындай маек бергениңиз кандай? "Мен ошол жерде. Апам жана мен фондуна Алтынай Нарбаева эжебиз чуркап жүрөт, ырчы улуу эжелерден" деп айттым. "Мен болгону дары-дармек сурадым элибизге. Же сыйлык, мактоо баракча алдымбы өз атыма. Карантинде азык-түлүккө акча дагы берип, 2-3 жакта чуркап жүргөндөр унчугушпады. Сиз жана Эрнис байке грамота алганда биз өзүбүз алгандай кубанганбыз". Маалымат булагы Аргумент KG. Эрнест Бөрүбаев: "Президент менен жолугушууга биз барсак чыныгы көйгөйлөрдү айтмакпыз.
21-июлда президент Сооронбай Жээнбеков пандемия учурунда элге жардамга кол сунган 12 ыктыярчы менен жолукту. Бул жолугушууга чакырылгандардын арасынан көпчүлүк Алтынай Нарбаева, Асөл Молдахматова, Мирбек Атабеков, Эрнест Бүрбаевтерди көрүүнү каалагандарын ачык айтышып себебин сурашкан. Буга байланыштуу Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин кеңешчиси ыктыярчы Эрнест Бүрбаев жооп берди. Президенттин эмес, жараткандын тизмесинен чийилип калгандан сактасын. Тизмени түзгөндөр бизди тааныбаса керек. Бирок биз барсак чыныгы көйгөйлөрдү айтмакпыз деп жазган ал. Эске сала кетсек, буга чейин Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алтынай Нарбаева да тизмеден чийилип калганын айткан болчу. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков 21-июлда таажи вирус инфекциясынын жайылышына каршы күрөшүүгө көмөктөшүп жаткан ыктыярчылар жана жарандык активисттер менен жолугушууга төмөнкү ыктыярчылар катышкан. Төлбаев Бабыр, меценат, Мөлбулак финансы кредиттик компаниясынын жетекчиси. Шабданов Элдар, бирге аттуу ыктыярдуу жардам боюнча координациялык борборунун өкүлү. Алтымышев Тынчтык, журналист, элден элге элдик медиктер ыктыярчылар кыймылынын координатору. Гребнева Наталья, Руки любви коомдук бирикмесинин негиздөөчүсү жана төрайымы. Жамгырчиева Айзада, журналист, телеалпароочу. Кайратова Анжелика, меценат, коомдук ишмер ырчы. Насыкулов Урмат, биз барбыз штабынын жетекчиси. Рыскулбеков Эркин, Элим барсыңбы ыктыярчылар бирикмесинин өкүлү. Усубалиева Бермет, Кыргыз Республикасынын Кызыл Жарым ай улуттук коомунун өкүлү. Чолпонбаева Нурилия, Поколение Бест коомдук бирикмесинин төрайымы. Мураталиева Абдурахманжан, спортчу ыктыярчы. Алмаз уулу Аскар, жаштардын демилгөлүү тобунун өкүлү. Маалымат булагы Чындык KG. Мурдагы элчи Кылычбек Султан УКМКга суракка чакырылды. Мурдагы элчи Кылычбек Султан УКМКга суракка чакырылды. 22-июлда бул тууралуу ал өзү чагылгандай реакция эртең саат 9:00 УКМКга чакыруу келди деп социалдык тармактагы баракчасына жазды. Андан бери бир күн алдын мурдагы элчи 5 август 2020 жыл Сооронбай Жээнбековго импичмент, кайдыгер эмес жарандардын нааразычылык митинги деген билдирүү жарыялаган болчу. Митинг тууралуу маалыматта нааразычылык митингдин датасы өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга жараша демилгечи топ тарабынан такталат. Нааразычылык митингдин негизги талаптары кайдыгер эмес жарандардын сунушун эске алуу менен демилгечи топ тарабынан макулдашылат. Аталган топ Кыргыз Республикасынын активдүү жарандарынан, саясатчылардан, саясий партиялардан турат деп жазылган. Булак Супер KG сайты. Элмирбек Иманалиев кызына бийиктик баш айлантат, сак бол. Сезим Иманалиева атасы менен жазышкан акыркы билдирүүлөрдү жарыялады. Кыргыз эл артисти Элмирбек Иманалиевдин кызы Сезим Иманалиева атасы менен жазышкан акыркы билдирүүлөрдү жарыялады. Ата, экөөбүздүн акыркы сүйлөшүүбүз, сагындым дейт Иманалиева. Маалымат булагы Аргумент KG. Икрамжан Илмиянов түрмөдө саякаттап жүрөбү. Экс-кеңешчи Жакын Шопур Икрамжан Илмиянов жалпы колонияга которулду. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматы өздүк булактарында айтууда. Алардын берген маалыматында мындай чечимди аймактык комиссия кабыл алган. Икрамжан бир жума 47-чи колонияда карантинде болуп, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын чечими менен жалпы колонияга которулган. Өздүк булактан келген маалыматты тактоо иретинде Вайби KG редакциясы жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын пресс борборуна кайрылганда алар бул суроого тактап кечирээк жооп берерин билдиришкен. Эске салсак, Икрамжан Илмиянов 2019-жылы өзгөчө чоң өлчөмдөгү алдамчылык беренеси менен айыпталып 7 жылга эркинен ажыратылган. Мүлкү конфискацияланып 160 000 сом айып пул салынган. Булак Аргумент KG.
болот.